Саламатсыңарбы, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Силер менен кайрадан ЛТР Билим Илим каналы, мен Нургүл Тайыр кызы, жалпы республикалык тест түрлөөгө даярдануучу сабагыбызды баштайбыз. Достор, сабак башталаардан мурда мен силерге бир логикалык суроо бергим келип турат. Анткени жалпы республикалык тест түрлөөнүн 70% логикадан турат. Кеттик, анда баарыбыз доскага көңүл бурабыз. Бири-бирине каршы эгиздер бирдей милдет аткарат. Канчалык бири-бирине каршы болсо да кезектешип иштешет. Маданияттуулук менен өздөрүнө кезек келишин күтөт. Каалаган мезгилде да шеригинен уруксатсыз иш жасай албайт. Булар бир дене ичинде кезекме-кезек бир ишти аткарышат. Суроо, сөз эмне жөнүндө болуп жатат? Демек достор, логикалык суроолордун жандырмагын табууда биринчи сөз эмне жөнүндө болуп жаткандыгын суроодон анализдешибиз керек. Бул жерде эгиздер анан кезекме-кезек иштешет, бири-биринин уруксатсыз иш жасай албайт деген сүйлөмдөргө логиканы таштасаңар, жообун туура тапкан болосуңар. Кеттик, анда бир саамга ойлонолу. Достор, силер логикалык суроонун жообун туура таптыңар деген ойдомун. Анткени мунун жообу шахмат болчу. Силер көрүп тургандагыдай, алар эгиздер, окшош. Анан алар бири-биринин уруксатсыз жок, карама-каршы тилкеге өтө алышпайт. Демек, жерти мына ушундай логикалык суроолордун коштоосунда түзүлөт. Достор, биз мурунку сабакта аналогия жана анын байланыштары жөнүндө сөз кылганбыз. Силер доскадагы бир топ сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Аналогия деген бул грек тили, далма-дал келүү деген түшүндүрөт. Демек, бир топ жаныбарлардан эң жакын болгонун сүрөттөрдөн тапканга аракет кылабыз. Мисалы, бул жерде жылкы турат. Жылкыга ушунча сүрөттүн ичинен кайсы сүрөт жакыныраак деп ойлойсуңар? Доскада бир топ сүрөттөрдү көрүп турасыңар. Мунун өзү аналогия. Аналогия деген грек тилинен алынган. Башкача айтканда, окшоштук, далма-дал келүү дегенди түшүндүрөт. Биз мурунку сабактарда аналогиянын бир топ байланыштары жөнүндө сөз кылганбыз. Кеттик, анда достор, бул жердеги сүрөттөргө эң жакындарын жупташтырып көрөбүз. Маселен, жылкы. Жылкыга кайсы сүрөт жакын деп ойлойсуңар? Бир саамга ойлонуп көрөлү. Достор, баардыгын силер туура таптыңар деген ойдомун. Анткени жылкы, эр-токум, бул экөө жупташса болот. Киви, өрүк, экөөнүн тең жегенге болот. Бул жерде сөйкө, андан кийин шакек, экөө тең зат жана орду байланышы. Бул жерде бугу, анын баласы чаарчык, даража байланышы. Бул жерде жаргылчакты көрүп турасыңар. Жаргылчак бир нерсени тарткандан кийин дагы бир нерсе жасалып жатат. Бул жерге мөмө жемиштерди салгандан кийин дагы бир нерсе жасалып атат. Ошондуктан зат жана анын функциясы болуп, экөөсү жуп болот. Ал эми бул жерде тараза жана тонометрди көрүп турасыңар. Тонометр менен биз давлениябыз көтөрүлгөндө ченейбиз. Ал эми тараза менен болсо, биз кандайдыр бир нерселерди алып жатканда канча килограмм экендигин өлчөйбүз. Демек, экөө тең өлчөөчү функция катары дал келди. Аналогия деген достор мына ушундай: окшоштук, дал келүүчүлүк. Силер достор, мурунку сабактарда антоним, синоним, себеп натыйжа, ирет, даража байланышындагы аналогиялар жөнүндө сөз кылганбыз. Жана ошолордун бир топ эрежелери менен тааныштыңар. Эми кезек аналогиянын кийинки байланыштарында. Бүгүн көтө турган байланышыбыз жалпы, жеке же түрлөрдүн байланышы. Анда достор 3 вариантта келет. Маселен, жалпы, жеке, дарак, эмен. Дарак деген бул жалпы түшүнүк, эмен деген дарактын бир түрү. Ошондуктан бул конкреттүү жеке түшүнүк. Же тескерисинче жеке жалпыда келиши мүмкүн. Эмен, дарак. Эмен, жеке, дарак жалпы түшүнүк катары. Же тескерисинче жеке дагы келиши мүмкүн. Мисалы, эмен, карагай, экөө тең дарак достор. Жогоруда айткан жалпы, жеке же түрлөрдүн байланышына бир топ мисалдарды иштеп көрөлү. Маселен, эталондук жупта жез, калай. Жез, калай экөө жеке-жеке түшүнүктөгү металдар. Демек, жооптон дагы жеке-жеке байланыштагы эталондук жуптарды издейбиз. Металл, темир. Металл достор жалпы түшүнүк, темир жеке. Ошондуктан бирөөсү жалпы, бирөөсү жеке болуп калгандыктан бул жооп боло албайт. Кийинки күмүш, алтын. Азырынча жооп.
Кийинки зым, алюминий. Зым дагы бир топ металлдардын кошулмасынан жасалат, ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Куйма, чоюн. Куйма дагы бир топ металлдардын кошулмасынан, андан сырткары куйма деп эритилип катыганга чейинки суюктукту айтабыз, ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Ал эми чоюн дагы бир топ иш аракеттин натыйжасында жасалат. Ошондуктан бул вариант дагы жооп боло албайт. Экинчи аналогия роза, гүл. Бул достор роза жеке түшүнүк, гүлдүн бир түрү, гүл болсо жалпы түшүнүк. Демек биз эталондук жуптан биринчи жеке, экинчи жалпы түшүнүктөгү жоопторду карайбыз. Анткени аналогия достор бул далма-дал келүү дегенди түшүндүрөт. Дарак, кайың. Бул X вариантта келип калды. Аналогия эч качан X вариантта келбейт. Бул дарак жалпы түшүнүк, кайың жеке түшүнүк болуп калды. Ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Кыргоол, куш. Кыргоол бул жеке түшүнүк, куш жалпы түшүнүк. Азырынча бул дагы жооп катары карап туралы. Кийинкиси сөксөөл, бадал. Сөксөөл дагы бул токойлордо, кургак жерлерде өсүүчү, отун катары пайдалануучу бадал. Ошондуктан бул дагы азырынча жооп болуп турат. Сөксөөл жеке, бадал жалпы түшүнүк. Кулун, бышты. Бул даража байланыш болуп калды, ошондуктан жооп эмес. Бизде эми эки жооп калды. Аналогия деген бул эң жакынын табуу. Демек роза, гүл өсүмдүк болуп турат. Ошондуктан биз кыргоол, кушту чийип коебуз. Жооп боло албайт. Анткени бул канаттуу жөнүндө сөз болуп калды. Жооп сөксөөл, бадал. Кийинки аналогия бада, уй. Силер эталондук жупту көргөндө эле жалпы жеке түшүнүк жөнүндө сөз болуп жаткандыгын сезип отурасыңар. Анткени уйдун көп топтолгонун биз бада дейбиз. Демек жалпы жеке түшүнүк. Азо, ат. Бул жерде жалпы жеке түшүнүк жөнүндө сөз жок. Бул аттын сыпаты, туруксуз сыпаты, башкача айтканда башкарылбаган ат. Демек жооп боло албайт. Нар, төө. Нар жеке түшүнүк, төө жалпы түшүнүк. Бирок бул достор X вариантында келип калды. Ошондуктан жооп эмес. Б, үйүр. Бул дагы X вариантында келип калды. Үйүр Б же болбосо жылкы десе дагы жакыныраак болмок. Кийинки мал, эчки. Мал деген жалпы түшүнүк, эчки жеке түшүнүк. Ошондуктан Г варианты жооп. Кийинки дан, арпа. Силер эталондук жуптан көрүп турасыңар. Дан деген бул жалпы түшүнүк, арпа деген жеке түшүнүк. Демек эталондук жуптардын баардыгында жалпы түшүнүк, экинчисинде жеке түшүнүктөр жөнүндө сөз болуп жатат. Эми биз болсо дал келген сөздү табууга аракет кылабыз. Жүгөрү, жүгөрү дагы бул дан өсүмдүктөрү киргени менен арпага окшош эмес, ошондуктан жооп боло албайт. Эгин дегенде бул жалпы түшүнүк катары айтып койду, ошондуктан жооп эмес. Дан, сулуу. Сулуу дегенде бул данга кирип кетүүчү жеке түшүнүк, ошондуктан жооп. Ал эми дан, жем дегенде бул дандын бизге колдонуу чөйрөсүн айтып калды. Ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Кийинки байланышыбыз зат жана курам байланышы. Зат жана курам байланышында кандайдыр бир аралашпаган заттарды түшүнөбүз. Биринчи, курут, сүзмө. Демек, куруттун курамында сүзмө бар. Алма, варенье. Алманын курамында варенье бар дебейбиз. Вареньянын курамында алма болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жооп эмес. Томат, помидор. Демек, томаттын курамында помидор бар. Биз аны жейбиз. Кийинки камыр, манты. Бул бөлүк катары сөз болуп калды, ошондуктан жооп эмес. Төшөк, кебес. Бул дагы бөлүк катары сөз болду, бирок бизге жей турган тамак жөнүндө сөз болуп жаткандыктан бул дагы жооп боло албайт. Кийинки болот, темир. Болоттун курамында темир бар дейбиз. Эми кийинки эталондук жуптардан дагы заттардын аралашмасынан пайда болгон жоопту карайбыз. Аба, кычкылтек, булар аралашмадан пайда болгон жок, жооп боло албайт. Туз, хлор. Хлор натрий менен биригип туз пайда кылды, ошондуктан жооп боло алат. Көйнөк, жип. Көйнөктү тигүүдө жипти керек дейбиз, курамында бар дей албайбыз, ошондуктан бул дагы жооп эмес. Свитер, жүн. Бул дагы жооп эмес. Кийинки шоколад, жаңгак. Эми достор, кээде бүтүн бөлүк, же болбосо ар кандай аналогияларды издегенде жакын эмес дагы жооптор келип калышы мүмкүн. Эми шоколаддын курамында жаңгак.
жаңгак дайыма эле ар бир шоколаддын курамында болбойт. Демек эталондук жупта дагы дайыма болбогонун тапканга аракет жасайбыз. Момпосуй желе бул жооп боло албайт. Торт крем, крем дайыма тортко кошулат. Бизге дайымкы кошулбаган керек болчу, ошондуктан бул дагы жооп эмес. Печенье мейиз, печеньеге мейиз дайыма эле бардык печеньелер мейиз кошула бербейт, ошондуктан бул жооп. Халва күн карама, демек күн карамадан алынат, бул дагы жооп эмес. Кийинкиси чалап сүзмө, чалаптын курамында сүзмө бар. Демек эталондук жупта дагы А вариантында жарма талкан, жарманын курамында талкан бар, азырынча жооп катары карайбыз. Салат помидор, бул дагы салаттын бир бөлүгүндө помидор болушу мүмкүн, ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Суу булак, сууну булактан алабыз, ошондуктан бул дагы жооп эмес. Шире алма, алманын ширеси болушу мүмкүн, демек бул дагы жооп боло албайт. Кийинки байланышыбыз бүтүн бөлүк байланышы. Бүтүн бөлүк байланышын зат жана курам байланышына аралаштырып албагыла. Анткени зат жана курам байланышында бир нерселердин заттардын аралашмасы сөз болсо, бүтүн бөлүктө бүтүн бир заттын бир конкреттүү бөлүгү сөз болот. Эталондук жуп көөдөн дене. Көөдөн дегенде биз жүрөккө синоним катары да карап көрсөк болот. Анткени көөдөнүм кургап баратат же көөдөнү бош деген сөздөрдү көп угабыз. Демек, дененин бир бөлүгү көөдөн, арканын бир бөлүгү көкүрөк дебейбиз, ошондуктан бул жооп боло албайт. Чыканактын бир бөлүгү кол дебейбиз, колдун бир бөлүгү чыканак, X вариантында келип калды. Бел омуртка, бел экөө тең жеке-жеке түшүнүк катары карап калсак, бул дагы жооп эмес. Каракуш баш, баштын бир бөлүгү каракуш, демек жооп боло алат. Кийинки каалга, тутка. Каалга деген бул эшик, тутка деген анын кармагычы, демек бүтүн бир эшиктин бир бөлүгү жөнүндө сөз болуп жатат. Класс, мектеп, мектептин бир бөлүгүндө класстар жайгашкан, демек бул X вариантында келди. Кулпу ачкыч дегенде бул анын жардамчысы, ошондуктан бул дагы жооп боло албайт. Балта, сап, балта бир бүтүн нерсе, аталыш, анын бир бөлүгү сап, демек жооп боло алат. Терезе, үй, демек бул X вариантында келип калды, ошондуктан бул жооп боло албайт. Анткени терезенин бир бөлүгү үй эмес. Кийинки эталондук жуп боз үй, уук. Боз үй деген бул бүтүн нерсе, анын бир бөлүгү уук. Демек, бүтүн бөлүк байланышында биз дагы бир эки нерсени карашыбыз керек. Бүтүн конкреттүү болуп келдиби же бирөңчөй болуп келдиби деп. Бирөңчөй андан ары дагы бөлүнөт, конкреттүү болсо андан ары бөлүнбөйт. Демек, боз үй, уук конкреттүү, андан ары бөлүнбөйт. Кереге жыгач дейт, жыгачтан жасалып атат, ошондуктан бул жооп эмес. Түндүк тегерек дейт, бул жерде формасын айтып атат, жооп эмес. Дарак, бутак, дарактын бир бөлүгү бутак, бул жооп боло алат. Кайың, тал, экөө жеке-жеке түшүнүк болуп, бул дагы жооп эмес. Кийинки манжа, чыпалак. Манжа деген бул бүтүн нерсе, чыпалак бөлүгү. Демек, бүтүн бөлүктү карап көрөбүз. Бутак, чырпык. Чырпыктагы бир бөлүгү, кийинки сабак, жалбырак. Булар бүтүн бөлүккө кирбей калды. Кийинки тизе, такым. Бул дагы бүтүн бөлүк эмес. Шыйрак, сөөк. Бул дагы бүтүн бөлүк эмес. Демек, эталондук жупка А варианты дал келет. Кийинки байланышыбыз зат жана анын сыпат байланышы. Зат жана анын сыпаты десе, зат жана анын өңүтүсүн гана түшүнүп калышыңар мүмкүн. Бирок зат жана анын сыпат байланышында түрдүүчө бөлүктөрдөн келет. Маселен, заттардын формасы, заттардын өңүтүсү, заттардын даамы, мүнөзү, түзүлүшү, жасалышы, көлөмү. Демек, эталондук жуп заттын даамынан келсе, даамынан табабыз, мүнөзүнөн келсе, мүнөзү, түзүлүшүнөн келсе, түзүлүшүнөн табабыз. Демек, бул жерде ойлонуучу дагы бир маселе бар. Туруктуу формасыбы же туруксуз формасыбы? Ушул нерселерге маани беришибиз керек. Кеттик анда эталондук жуптарды иштеп көрөлү. Кабанак ит. Силер көрүп тургандай, ит жана анын мүнөзү жөнүндө сөз болуп атат.
Бирок бул жерде кабанак деген бул бардык эле иттерге мүнөздүү эмес, кээ бир каппаган иттер деле бар. Демек биз туруктуу эмес мүнөзү бар нерсени табышыбыз керек. Катуу таш. Таш дайыма катуу болот, анын жумшак болгонун көрө элекпиз. Демек бул туруктуу, ошондуктан жооп боло албайт. Чукул жакын. Бул экөө синоним болуп калды. Жооп боло албайт. Узун жол. Демек жол узун дагы болушу мүмкүн, кыска дагы болушу мүмкүн. Бизге эталондук чуп туруксуз келди. Ошондуктан бул азырынча жооп. Алсыз, муңдуу. Бул дагы эталондук жупка окшоп, зат жана анын мүнөзүн билдирген жок. Ошондуктан жооп эмес. Кийинки ак кагаз. Кагаз дайыма ак болот. Бул туруктуу же туруксузбу ойлонуп көрөбүз. Кагаз ак, туруксуз, ал көк, жашыл боло бериши мүмкүн. Демек, А вариантында сары кагаз, бул дагы туруксуз, ошондуктан азырынча жооп. Кийинки таза кагаз. Таза кагаз дегенде бул кагаздын түсүн айткан жок, тазалыгын айтып жатат, ошондуктан бул жооп боло албайт. Кийинки боелгон кагаз, демек бул боелуп калды. Кийинки жазылган кагаз, демек бул жазылып калды. Бизге өзгөрүлмөлүү кагаздын түрүн сурады. Кийинки чач түйүлгөн. Мында бизге чачтын бир жасалышы жөнүндө сөз болуп атат. Чач жуулган дейт. Бул жерде биз жасалышты көрө алган жокпуз, жөн гана чачты жуугандыгын көрүп жатабыз. Ошондуктан жооп эмес. Чач таралган дейт. Таралган дегенде деле бул жөн эле тегиз деп койду. Биз болсо дагы бир жасалышты кыймыл аракетти көрө алган жокпуз. Ошондуктан жооп эмес. Чач өрүлгөн. Бул дагы түйүлгөн сыяктуу жасалып жатат, ошондуктан жооп. Чач боелгон. Бул өңүн өзгөртүп жиберди. Бизге жасалышы керек болчу, ошондуктан бул вариант дагы жооп эмес. Кийинки балык кургатылган. Зат жана анын жасалышы жөнүндө сөз болуп жатат. Кийинкиси картошка куурулган. Зат жана анын жасалышы азырынча жооп боло алат. Гүл өстүрүлгөн. Бул жерде жасалышы жөнүндө сөз болгон жок, ошондуктан жооп эмес. Кийинки карыз алынган дейт. Бул жерде да кандайдыр бир заттын жасалышы жөнүндө сөз болгон жок. Кийинки ыр жатталган дейт. Бул жерде да кандайдыр бир заттын жасалышы жөнүндөгү элементти таба алган жокпуз. Ошондуктан Г варианты дагы жооп эмес. Урматтуу бүтүрүүчү достор, биздин сабактарыбыз азын оолак болсо дагы силерге жардам болуп жатат деген үмүттөбүз. Ал эми биздин мындан мурунку сабактарыбызды ЛТР Билим Илим каналынын YouTube каналдарынан көрсөңөр болот. Силер менен мен Нургүл Тайыр кызы болдум. Келерки сабакта көрүшкөнгө чейин.